бир күнү ошол бир өлкөнү башкарып калганымды сездим да. Бир күн болду. 1-2-3 жолу мандатымды тапшыргым келди да. Бирок баары бир ошол коркутуу немеси болгон да. Акт десек болот. Көз алдымда турат. Кантип корккондору, кантип саткандары, кантип өзгөргөндөрү. Үйдү улам которуп аттык, телефонду которуп аттык, таксилерди которуп аттык. Анан ошол Канат Керейканович дагы спикер болушун биз кааладык. Негизи бирок биримдикке абдан көп басым жасалды да. Бийликтин партиясы катары кабыл алынып, бүтүн Кыргызстандын феноменин жакшы билем. Ошол 2000 акыркы шайлоодо парламентте азыр парламент деген аты болбосо эле заты калган жок да. Саламатсыздарбы, Супер ТВ каналынын көрүүчүлөрү, эфирде кайрадан саясий коктейль берүүсү. Берүүбүздүн коногу жогорку кеңеште учурда вице-спикер, 4 октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Биримдик партиясынын атынан алдыңкы катарларда барган депутаттардын бири журналист Аида Касымалиева болмокчу. Аида, студиябызга кош келдиңиз. Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Мен маегибизди эң талкуулуу маселеден баштайын деп турам. Бул бүгүнкү күндө Кыргызстан келечегин тандаган турат. Парламентаризмди же президенттик башкарууну сиз кайсы лагердесиз? Мен парламентаризмди дайыма жактап келем. Анан өзүм дагы жогорку кеңеште ачык парламент деген жумушчу топтун OGP деп коет, Open Government Partnership. Биз ошол атайын биригип парламентаризмди өнүктүрөбүз деген мындай чоң бир топтун башчысымын да. Анан негизи мен парламентаризмдин продуктусу десем болот да. Себеби дегенде журналист катары эч кандай саясатта жүрбөй эле, анан журналистикадан түз эле парламентке келип, анан вице-спикер болуп, аялдардын өкүлүнөн, журналистиканын ичинен келген ошол шанс парламентаризмде гана болот да. Эгерде бир округтан болсо, анда болбой калат. Ошондуктан мына келе жаткан референдумда дагы, элге түшүндүрүп атканда дагы парламентаризм деп жатам. Себеби дегенде бул биринчиден аялдар, экинчиден жаштардын өкүлү, үчүнчүдөн жана этникалык азчылыктар дейбиз. Төртүнчүдөн эми мындай профессионал, бирок каражаты жок, олигарх эмес катмар үчүн парламентке жол ачылышы керек да. Мен жанагы бир мандаттуу дегенге каршымын. Бир мандаттуу уру-уруга бөлөт, анан бири-бири менен кагылышып, 2005 жылы дагы, 2010 жылы дагы соттошуп отуруп, эки кандидатчы, сен жеңдиң, мен жеңдим деп. Анан ошондой революциялык кырдаал түзүлүп калганда. Анан албетте бирок мына 10 жыл ичинде парламентаризмдин биз аксаган жактарын дагы көп байкадык. Бул жана партиялык бостор деп коебуз. Ошол эле партияга кирүү үчүн жаштарга, же болбосо жөн эле мындай патриот, бирок каражаты жок карапайым адамга ал кантип эл шайласа дагы, эл көргүсү келсе дагы парламентке отура албай калат да. Сөзсүз капчыктуу болуш керек, же болбосо ошондой басымдуу бөлүгү деп коебуз да. Анан аны болсо партиянын лидерлери чечип, анан эми элдин баары эле айтып жүргөндөй, акчаң болсо барасың, анан кийин эл чечпестен бир кандайдыр бир топ чечип калат да, сен парламентке барышыңды же барбашыңды. Эл дагы бир партияга добуш берүүдө, бир партияны шайлагысы келет, ошол адам үчүн. Тизмедеги калган адамдар жакпайт. Ошондуктан ушундай бир оош кыйыштары бар. Бирок ошого карабастан Кыргызстан алдыга жылыш керек да. Биз коңшу өлкөлөрдө эле бардыгы айланабызда президенттик болгону менен бара-бара мына Казакстандагы, Россиядагы партияларды өнүктүрөлү, парламентте өнүктүрөлү деген багыт менен кетип атабыз да. Биз жакшы баштап келатып, бирок аягына чыкпай, жарым жолдон эми кайра артка тарталы деген позицияда турабыз. Дегенде мен жакында эле эл аралап келдим, жашырганда эмне бардыгы эле президенттик биз ушул чимкирик парламенттен жададык деген сөздөр да. Эми бул жерде парламенттин өзүнүн дагы күнөөсү бар. Ошол элдин мүдөөсүн актабай калгандыктан бардыгы биз парламентаризм жаман турбайбы, парламентке акча коротпош керек турбайбы деген мындай пикирлер арбын болуп келатат да. Бирок эми эл албетте адамдар өздөрү чечиш керек, өздөрү. Бирок анализ дегенге дагы убакыт абдан аз калды да. Биз ошондуктан мына референдум боюнча дагы абдан көп талкуулап отуруп, эң башкы максаты мындай, эң башкы мен сындаган тез болуп атат да. 10 январга чейин эми эл талкуулап бүтө албайт. Бирок ошентсе дагы мына парламенттикпи же
президенттикпи тандагыла деген ошо тандоо турат. Анан парламенттик болгондо президент болот, бирок ыйгарым укуктар премьер-министрде көбүрөөк болот. Премьер-министрди парламент өзү мындай утверждать этип берет, дайындайт. Анан министрлерди дайындайт. Андан сырткары утуп келген партиядан премьер-министр чыгышы мүмкүн. Бюджетти бекитет. Президентте ыйгарым укуктар азаят да. Биз ошол жолго чыныгы мына 10 жыл аралыгында парламентти түзө алганда, парламенттик системаны чыныгы түзө алганыбызда, анда андай жакшы болмок да Кыргызстангачы. Биз өзүбүздүн мүнөзүбүз дагы ошондой. Эч чыдабайбыз, калк катары бир мындай адилетсиздик болуп атканда, же болбосо бир мындай бийлик бир адамга болгондо, эми баары эле азыр мында кресло үчүн деген тамаша сөздөр бар го. Эми ошол мүнөзүбүзгө жараша да бир бийликтин, мисалы үчүн хан деп жүгүлүп, же болбосо бир бардык бийликти бир адамга берип коюп, өзүбүз мындай Түркмөнстан десек болот, ошондой отура бербейбиз да, чыдапчы. Ошондуктан парламент бул мына кыргыздардын мүнөзүнө жараша башкаруу формасы да. Бардык топтор келиш керек, 3% деп мындай түштү эле. Анан ошондо баары келсе, революция дагы сыртта болбойт да, ошол парламенттин ичинде болот. Жакшы ойлорду айтып атасыз. Бирок мен ошо сиз айтып атпайсызбы, чимкирик аталып калышына парламенттин депутаттардын дагы айыбы болду, күнөөсү болду депчи. Бул бир чакырылыш болду. 6-чакырылыш 6 миллиондон ашуун калктын 120 эле штук өкүлү алчы. Ошолордун айыбынан азыр эң негизги аргумент эмне болуп атат? Булар көрдүңөр, жогорку кеңештин акыбалын көрүп атасыңар, ушундай жогорку кеңеш андан көрө бир жана күчтүү президент болсун да ошол чечсин, ошол жоопкерчиликти моюнга алсын маселеси болуп атат да. Деп туруп, мындай бир туура эмес салыштыруу жүрүп атат, элдин оюн манипуляциялоо болуп кетти. Ошондо сиздер ошо 120 адам биздин айыбыздан Кыргыздын келечеги кайра артка баратат деген бир чакырык, тынчсыздануу, бир мындай аракеттер жүрүп атабы азыр жогорку кеңеште? Негизи өткөнкү немеге чейин референдум жөнүндө мыйзамга макул болгонго чейин жүрдүбү силердин араңарда ошондой нерсе? Жок. Тилекке каршы бардыгы эле жең ичинен кол коюп, жең ичинен өзүнүн маселесин чечип алып, же болбосо өзүнүн бизнесин, же болбосо кол коюуда ошондой болуп атат да. 4-5 октябрдагы эми саясатта мен жаңы адам деп айта алам, себеби дегенде 2017 эле келип 3 жылдан бери 4 жыл болду да эми ичинде жүргөнүмөчү. Анан биринчи мындай көңүл калды десек болот. Биринчи жолу мындай жанагы 4 октябрдагы окуяларда адамдардын, саясатчылардын жүрүм туруму десек болот да, мындай эч кандай принциптерди унутуп калып эле, такыр эле чуркап кетип, башка оюн позициясын өзгөртүп, бир позициядан экинчи позицияга секирип, аны өтүк алмаштырып деп атасыз. Өтүк алмаштырып, аны эч мындай уят катары деле санабастан эми сүйлөшүп алуу да жең ичиненчи өз кызыкчылыгы үчүн. Жана ушул парламентте ошол уланып атат да. Анан андай деле күйүп ышкан айрым адамдар бар, албетте. Бирок басымдуу бөлүгү парламентке деле келбейт, жогорку кеңешкечи. Анан аны ойлонгон деле киши жок. Кол коюп кой дегенде жапырт, кол коюп коймой, окубай туруп, же болбосо өз кызыкчылыгын же сүйлөшүп алган мындай адат боюнча дагы. Ошондуктан азыр парламентте, мисалы үчүн биз парламенттин мөөнөтүн узартып атканда эми вакуум болбосун деп чын эле ошого ынанганбыз да. Же премьер-министр жок. Премьер-министр бар болчу, анда 3-чү мындай ирет дайындалганда, анан кийин президент жок, боштук болбосун деп, жакында шайлоолор башталат деп туруп мөөнөтүн узартканбыз. Бирок ошол жерде азыр талкуунун борбору, чечим чыгаруунун борборуна парламент айланылган жок да. Жөн эле мындай чечимдер кайсы бир жерден чыкса, ошону нотариус катары ишке ашырып коюп, анан жүрмөй да. Анан ошондуктан антип айта албайт элем менчи. Тескерисинче парламенттен сырткары аянтчалар абдан күчтүү иштеп атат. Өзүнүн пикирин билдирген жарандык коом, саясатчылар, парламенттин ичине келбеген саясатчылар, социалдык тармактарда өзүнүн пикирин активдүүрөөк билдирип жатышат да. Бирок ошол ал кишилердин колунда жанагы
6 миллион элдин тагдырын чечет деген Жок да. укугу жок да, мандат жок. Менин мандатым жок андайчы. Бирок мен макул эмесмин. Менин тагдырымды силер ошентип чечкениңергечи. Себеби менин келечегим чечилип атат азыр. И ошол нерсени жогорку кеңеш мындай унчукпай отурат деп мен наразымын да, шайлоочу катары мен силерге наразымын. Башка маселеге өтөйүн деп турам. Жогорку кеңеште учурда Аида Касымалиеваны вице-спикерликтен кетирүү боюнча кол топтолуп атат деген жаңылык чыкты да 2-3 күн мурун. Ал жерде ошо өзүңөрдүн эле фракциялаш, бирок 4 октябрда сиз биримдиктен катыштыңыз, Гүлкан эжекебиз катышты Мекен Кыргызстандан, Матраимовдун партиясынан. Ошондо ошол киши аракет кылып атат деп сөз жетип атат да коомчулуккачы. Бул боюнча азыр кандай абалда турабыз? Чын айтканда мен 5-күндөн бери кызыккан жокмун. 4-күндөн бери. 4-күнү бизде жана сессия болот. Мен 4-күнү иш сапары менен Оштон келдим. Анан чын эле Гүлкан Молдобекова, Кожобек Жайчыбекович ошондой иштерди башташыптыр. Анан эми ал көрүнүп эле калат да, залдачы кол топтоп жүргөндөрү, сүйлөшүп аткандары. Процедураны биринчиден караш керек, мен ал боюнча да жаздым. Кол топтоо менен чечилбейт. Регламентте фракция, мисалы үчүн биздин фракция дагы эле СДПК. Биз шайлоого башка партия менен биримдик Мекеним СДПКдабыз да азырчы фракция жогорку кеңештин ичинде. Анан фракция лидери, фракция мүчөлөрү чогулуп, чечимин берип, ал повесткага жана күн тартибине кириш керек. Анан кийин жалпы палатага жалпы палата добуш бериш керек да. Негизинен эми мен айтпадымбы жана креслого байланбайм деп. Сиздерге дагы интервью бердим. Бул жерде бир эле маселе да, мисалы үчүн мына 4 октябрдан кийинки окуяларда чын эле опурталдуу кырдаал болду. Мен бир күнү ошол бир өлкөнү башкарып калганымды сездим да, бир күн болду. 10 октябрда. Ошондо жана спикерди шайлап, Мыктыбек Юсупович кетти. Андан кийин премьер-министр боло турган адам премьер-министр боло эле кворум жок болуп калды, легитимсиз деп аттык. Бирок ал өзүнө эле пайдалуу болчу да Садыр Жапаровгачы, себеби дегенде легитимсиз отуруп калса, элдин баары тааныбай аткан чет өлкөдөгү өнөктөштөрүбүз дагы анан баардыгы мыйзам талаасында болуш керек. Анан жаңы спикерди дайындаш керек эле, ошондо эч кимди топтой албайсың. Баары эле жок, кворум жок, келбейт. Ошондой күндөр болду да. Анан ошондо деле мен ал айтайын дегеним, бирөө жоопкерчиликти алып, ошол өлкөнү мыйзам талаасына келтирип, стабилдүүлүктү кармаш керек болчу да. Кырдаал абдан курч эле. Мисалы үчүн ар кандай саясатчылардын, күчтөрдүн тарапташтары бири-бири менен урушуп кетиши мүмкүн эле, баардыгы эмоционалдуу болуп турган. Анан кийин мен дагы ошондо биринчи вице-спикер катары ошол милдетимди аткарып, ошол күндөрү ошол мыйзам талаасына келсин деп, анан бирок 1-2-3 жолу мандатымды тапшыргым келди да. Кайсы күнү мисалы? 5-деби? 5 октябрдабы? Жок, ошол күндөрү 15 кетти. Экс-президент Сооронбай Шарипович. Андан кийин деле, мисалы үчүн мына мөөнөттүн узартуу чечими келип атканда, референдум боюнча чечимдер келип атканда 3-4 жолу мен ошол мандатымды тапшырам деген чечим менен парламентке келип, анан кийин кайра өзүбүздүн мындай тарапташтар десек болот, сүйлөшүп, эгерде мен кетсем чечилбей калат, же болбосо башка добуш берген адамдардын мүдөөсү аткарылбай калат, сага добуш берип коюп, анан алардын добушун жөн эле бир күнү мен мандатымды тапшырам деген оңой чечим эмес экен да. Жөн эле жоопкерчиликсиз болуп калат экен. Же болбосо менин ордума келген адам жөн эле добуш бере береби, андан көрө ошол парламенттин сиз айтып аткандай мандатың болгондон кийин парламенттин ичинде туруп, мындай саясий кырдаалга таасир этиш керек да, саясатчы катарычы. Анан ошондуктан вице-спикер деле азыр мааниси жок да. Бул парламенттин дагы бирөө жазган экен, көрү жакындап калганда төр талашуу башталды депчи. Себеби дегенде элде дагы биздин парламент деген сезим жок, турабы? Мөөнөтү бүткөн, жаңы парламентке шайлоолор болгон, шайлоонун эртеси ошол кырдаал болду. Анан кийин вице-спикерликти талашып, же болбосо андай кызыкчылык да жок да. Мандат бул башка маселе. Ошондуктан орун мындай бошотуп, же болбосо мындай жакшылап түшүндүрүшсө, мен деле түшүнбөкмүн да. Бирок азыр мындай артыңан кол топтоп, интрига башталганда жинин келип калат экен да. Жинин келип принципиалдуу маселеге айланып калат да. Андай болбош керек, регламент менен болуш керек деген. Эл эмне менен убара, жогорку кеңеш эмне менен убара деген бардык ошондой да, эми уят да булчу. Уят, мисалы үчүн
баардыгы эле эми кол топтоп вице спикер кетсин десе эч бул принципиалдуу маселе эмес да. Талашчу дагы мындай мезгил дагы эмес, талашчу кресло дагы эмес, талашчу позиция дагы эмес да. Себеп дегенде эл дагы эле иштеп атасыңарбы деп мындай жөнөкөй карапайым эл үчүн парламент дагы эле иштеп атабы, мисалы үчүн жаңылык көрүп атканда аябай таң калышат да. Булар эмне кылып жүрүшөт, анан кресло талаш болуп атса эмнеге депчи. Себеп дегенде эми өтө маанилүү окуялар болуп атканда ушундай болушу өзү уят да. Ошондуктан мен мындай эле кабыл алдым да, сырттан элечи. Бүгүн деле кызыккан жокмун. Анан кийин анын мындай эмнеге антип атасыңар деген дагы жокмун да негизичи. Сиз табиятта бумеранг деген жашоо мыйзам бар да, ошого ишенесизби, ошондой мыйзамга, ошол мыйзамдын күчүнө? Демек бүгүнкү күндө сиз ошондой абалда турам деп ойлоп элейсизби? Жок, аны дагы жазып атышты, мисалы үчүн эмне жөнүндө бергениңизди билем да, Айсел Союзбековна деп. Бир аз узартып койбоймунбу суроомду? Ошо бүгүн карап көрдүм даталардычы. 2018 жылы 20 декабрда сиздердин фракция лидери Иса Өмүркулов Жогорку кеңешке палатага алып чыгып, анан ал кезде Асель Кодуранова вице-спикер болчу. Ал кишинин негизги ошол маалда күнөөсү дейбизби, эмнеси дейбиз, ал Атамбаевди сатпаган абалда позицияда болчу да. Ошонусу үчүн ал немеден вице-спикерликтен кетирилип, ордуна Аида Касымалиева келген да. Ошол 2 жылдан кийин сизге ошол тагдыр кайтып келип атат деп ойлонгон жоксузбу деп атам да? 27 декабрь жөнүндө ойлондум, бирок кырдаал башкачараак болгон. Жана Рыскелди Чыныбекович Момбеков айткандай дагы жана 3 вице-спикерди айтып кетпеди. Бирөөсү Алтынай Сейитбековна Бабанов, экинчиси анын ордуна келген Айсел Союзбековна Атамбаев, анан Аида Касымалиева Жээнбеков депчи. Чын эле мындай ошондой бир мындай мозаика түзүлүп атат десек болот. Бирок ал учурда, мисалы үчүн, мен вице-спикер болом деп барып туруп креслосын алган эмесмин да. Бирок алып беришкен да сизгечи. Бирок добуш берген. Анан кийин ошондой кырдаал түзүлгөн. Бирок бумеранг деп дагы эсептебейм. Себеп дегенде азыр мына парламентте дагы Асель Союзбековна кол топтоп баштаптыр деген сөздөр башталды. Бирок андай болушуна деле мен мындай көзүм жетпейт да, андай болбосо керек депчи. Себеп дегенде андай болсо как мындай месть катары же болбосо өч алуу катары болуп калмак да. Андай болбой эле жөн эле мындай кресло талаш процесси башталды да. Бирок сиз айткандай кырдаал түзүлөт. Мисалы үчүн жаңы бийлик келгенде же болбосо эски команда келгенде башка команданын вице-спикери дегендей болуп калды да. Анан туура ушул 2 жыл мурун 27 декабрда ошол вице-спикер болуп мен шайлангам да. Аны дагы мен мындай календардан карап мындай өзүм үчүн билем да. 10 октябрдагы окуяларга кайтайын деп турам. Жогорку кеңеш ошол күнү кезексиз жыйынга аларча резиденциясына чогулду. Анан сиз ошол күнү айтып чыктыңыз мага жана менин үй бүлөмө карата, ошондой эле дагы бир нече депутатка карата коркутуулар жүрүп атат депчи. Сиз ал кезде ошо жыйында алып барган вице болуп аттыңыз да. Ошондо Урмат Самаев деген сиздин кесиптеш деп атаса болсо керек, депутат эл өкүлү коркутуп атат деп айтып чыктыңыз да. Ал кандай коркутуу болду, кандай формада жүрдү, эмнени көздөп, кимдин пайдасына коркутуу жүрдү сизге карата? Ал күндөрдү эстесек, мисалы үчүн биринчи достукта болду жыйын. 6-сында. Анда да мен баргам. Жана Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдогом. Себеп дегенде премьер-министр болсун депчи. Анан Мыктыбек Юсупович дагы бар эле. Мыктыбек Юсупович үчүн дагы, себеп дегенде ал киши мындай ушул кырдаалды түздөп кетет деген менде баары бир ишеним чоң да. Кийин бекер эле, менин оюмча, менин пикиримде бекер эле спикерликтен кетти. Себеп дегенде ошол киши дагы аксакал катары, арбитр катары ошол кырдаалды мындай турукташтырып турса жакшы болмок да, өлкө үчүн дагы. Анан кийин бирок менин пикиримде экс-президент Сооронбай Шарипович калыш керек эле. Жок дегенде жана парламенттик, президенттик шайлоону өткөрүп коюп, кийин бардык күчтөр ошол калыңыз, легитимдүү президент катары деп атышты. Менин пикирим дагы ошондой болчу да. Ошол ниетте достукка барып дагы ошентип сүйлөшкөнбүз. Себеп дегенде кырдаалды бир нукка салышыбыз керек депчи. Анан кийин 10 октябрга чейин дагы бир жыйын болду.
Ошондо болду да көп коркутууларчы. Анан депутаттар келишти. Урмат Самаев түздөн түз мен сени урам же болбосо мен сени бир нерсе кылам деген жок, бирок ошол жерде айланып туруп көзү менен вербалдык эмес деп коет го. Ошондой коркутууну мен сездим деп айта алам да. Себеби дегенде ал кийин дагы айтып атты, мен коркуткан жокмун депчи. Ал жерде камерада жок, камерадан карагыла деп, камера жок да. Андай бир түздөн түз келип сен мындай сени урам же болбосо сени жок кылам деген сөздөр болгон эмес. Бирок баары бир ошол коркутуу немеси болгон да. Акт десек болот. Басым жасоо. Ал кишинин ошо турушу менен коркута ала турган немеси барбы? Эмне күчү барбы? Же артында турган бир күчтөрү барбы? Эмне үчүн ал менимче экөөңөр мындай бирдей курактагы эле адамдарсыңар да? Жок, эми мени коркутпаса деле мен коркпойм негизичи. Мен коркутса делечи айтайын дегеним ошондой мындай жол болуп атканы да, ошол депутаттарды сүйрөп келип үйүнөн же кайсы жерде отурса, же телефондон чалышабы, топ эптеп. Анан өзүнүн бир немесин өткөрүүгөчү, депутаттар эркин келиш керек. Коркпой эчтекеденчи. Ал күндөрү ошол баардыгы эле коркуп бир нерседен көбү коркуу сезими менен келди десек болот. Айрыкча эркек депутаттарыбыз. Аялдар баардыгы бизнесмен аял болсо дагы баары бир өзүнүн эр жүрөктүүлүгүн көрсөтүп, жана өзүнүн берген убадасына, сөзүнө, позициясына турушат да. Ошол эле мезгилде эми биз бизнесибиз бар деген депутаттар баары бир өзүнүн позициясын да көрсөтө алышпайт да. Ушунчалык мындай ошол күндөрү мен эртеси парламентке дагы келгим келбей атты да, мындай баскан турганына дагы мимикасы, жести азыр болсо эчтеке болбогондой да. Бирок мен ошол күндөр эсимде да, көз алдымда турат. Кантип корккондору, кантип саткандары, кантип өзгөргөндөрү, ошонун баардыгы бир аз болсо дагы 1/3 бөлүгү бир позициясына туруп койсо, өлкө мындай жакшыраак нукка түшмөк да. Себеби дегенде ошол саясатчы болгондон кийин өзүңдүн позицияңа бекем туруп койсоң, башкачараак болмок да. Ошол парламент дагы өзүнүн баркын эл алдында көтөрүп алмак. Анан ошол күндөрү 10 октябрда эми ал башка сценарий. Себеби дегенде андан баштараак мен Мирлан Исакбековичке дагы айтып аттым. Аны абдан сыйлайм. Ал регламентти жакшы билет, бирок ошол күндөрү айтып аттым, мына кворум жок депчи. Анан легитимдүү болбой калат деп. Анан 10 октябрь күнү мен алып барып ар бир депутаттын атын атап, ал ордунан турсун деп, ошондой гимн ырдап ошентип да. Себеби дегенде кырдаал ошондой оор эле. Анан мен оюмча айттым го жана, бул өзүнө эле жакшы да, кандай бийлик келбесин легитимдүү болуш керек. Бирок ошол күндөрү кандайдыр бир мындай басым жасоо аркылуу депутаттар чогулуп атты жана добуш берип атты десек болот да. Коркутуу жөнүндө айтканда, мисалы үчүн мен кийин укук коргоо органдарынан кайрылган жокмун. Себеби дегенде журналисттер да берип атышты да, эмнеге кайрылбайсыз депчи. Генералдык прокуратура же өзү козгосо болот эле по фактучу. Бирок кийин азыр мен сактап койгом, мындай ачып карасаң, мисалы үчүн жөнөкөй эле карапайым адамдар сени жанчып кетебиз, ортуктап кетебиз, үйүңө барып үйүңдү өртөп кетебиз деген эмоционалдуу сөздөр да. Ошондуктан мен укук коргоо органдарына берген жокмун. Ошо кызыңыз жөнүндө сурайын деп аткам. Аябай таланттуу кызыңыз бар анан. Рахмат. Ошол кыздын коопсуздугу үчүн эмне иштерди кылдыңар, эгер коркутуп жүрүп атса депчи, жан сакчы жалдадыңызбы, эмне кылдыңыз? Же ошондой байланыштарды чектедиңизби? Байланыштарды чектеп, жан сакчы алууга да мүмкүнчүлүк жок болчу, андай профессионалдуу жан сакчы. Анан бир күн жанагы СГО карап атты, мен кайрылып бир күн, анан СГОну деле мен өзүм жүдөп кеттим. Себеби дегенде абдан артыңан түшүп ошондой экен да. Анан үйдү улам которуп аттык, телефонду которуп аттык, таксилерди которуп аттык. Анан инилерим бар болчу, 1-2 иним, ошол жанымда жүрдү десек болот да. Анан кийин баары токтоп калгандан кийин эле дароо үйгө келип эле жакшы эле болуп атты да. Ошол күнү Жээнбековдун командасында кандай максат болду эле? Силер спикерди алмаштырып калалы дедиңерби, эмне кылалы дедиңер, балким Жапаровдун ордуна башка альтернатива чыгарабыз дедиңер беле? Ошол күндөгү максат эмне эле? Сиз айтып атпайсызбы, команда депчи. Мен Сооронбай Шарич менен 1-2 жолу байланыштым. Бирок мындай кырдаалды толук билүүгө мүмкүнчүлүк жок болду да. Себеби дегенде баардыгы легитимдүү болсун, мен кетпейм деген сөздөрү бар болду.
Анан мага дагы айрым күчтөр ошол чалып алышып, сен кимдин оюнун ойноп атасың деп абдан көп таарынычтар, суроолор болду да, анан түшүнбөстүктөр. Бирок мен өзүмдүн позициямда мен ошо ишенген боюнча мен ойлогом, чынын айтканда бул эми наивдүү болсо керек, бирок ушул кырдаалда эгерде чыгып кетсе дагы 3 жыл иштеш керек депчи. Мындай Кыргызстан үчүн эле жакшы, легитимдүү болуп, ошо президент болуп калса, премьер-министр болуп, ошо Садыр Жапаров шайланса, себеп дегенде биз аны алмаштыруу, сиз айткандай, план жок болчу. Мен өзүм жалгыз эле мындай аракеттерге барып аттым десек болот да. Эч ким эчтекени айтпай. Сиздин демилге болду ал күнү анда. Менин демилгем, урушкан адамдар да болду, себеп дегенде андай чукул кайрылууларды жасабай эле кой депчи. Мен ошол өзүм жалгыз демилгелеп, менин пикиримде ошол Сооронбай Шарипович калыш керек эле дагы. Кийин айтылып атты, жок дегенде ошол президенттик, анан парламенттик шайлоолорду өткөрүп коюп, эгер өзү кааласа, анда тапшырып кетсе депчи. Жана ошондой болсо жакшы болмок, бирок чечим кабыл алынды. Аны биз кайтарып ала албайбыз. Кайра эле 15 октябрь күнү мен ошол чечим туура экенин түшүндүм. Себеп дегенде кокус эле кан төгүлсө, кокус эле кагылышуу болсо, анда кырдаал такыр башкача болмок. Анан кийин спикерди алмаштыруу ооба болгон. Себеп дегенде Мыктыбек Юсупович жок, Мирлан Исакбекович алып барып атты. Анан биринчи коалиция көпчүлүктөн вице-спикер катары мен алып бардым. Анан ошол Канат Керейканович дагы спикер болушун биз кааладык. Ошол боюнча дагы өзү дагы иштеди. Ар кайсы фракциялар мененчи, анан ошол спикер болуп шайланды. Ал жерде бир эле маселе да, спикер болгон адам президенттин милдетин аткарып калат. Азыркы мыйзам, азыркы баш мыйзам боюнчачы. Ошого күрөш жүрдү десек болот да. Анан кийин мен айтып атпаймынбы, эгерде Мыктыбек Юсупович тапшырбаганда бир айдын ичинде же 10 күндүн ичинде 3 спикер алмашмак эмес да. Картина башкачараак болмок да атасыз азыр. Башкачараак Абдуллаев кетпесе. Ал мыйзам деген киши анан более мындай легитимный, более законный, ынанымдуу ошондой жолго дагы түшмөкпүз дейм да. Бардыгын ынандырган бир күч керек да ортодочу. Бардыгы макул болгон, туурабы? Президент дагы ошондой фигура го. Кыргызстанга дагы ошол мезгилде ошондой фигура Мыктыбек Юсупович болмок деп ойлойм да. Бирок ал эмнегедир ошол арызын жазып, анан кетти. Бирок анын себебин мен билбейм. Ошо 5 октябрь күнү 13 партия көчөгө чыкты да. Анан мындай шайлоолордун жыйынтыгына биз макул эмеспиз дешти. Анан алар жөн эле жана жер тепкилеп тогурунган жок, негиздүү көп окуялар жүрдү ага чейинчи. 4 октябрь күнү мисалы биримдик деп алдын ала белгиленген бюллетендерди көчөдө таратып атты. Ошондой видеолорго чейин чыкты да. Анан сиз ошол күндөрү азыр жанагы бийликтеги партиянын өкүлү катары деген позицияңызды мындай четке жылдыра турсак, сиз эркин журналистикадан келген адам элеңиз да, коомчулук үчүнчү. Ошондой учурларда бир авир кыйнап, биз мындай жыйынтык менен эч жакка бара албайбыз деген бир неме жаралып аттыбы көңүлүңүздө? Ошондой эми көп мындай актылар түзүлгөндө 4 октябрь күнү болуп атты да. Бирок эми шайлоо билесиз да, шайлоо кандай мындай аябай оор жүрөт, күрөшчү. Биринчи мен жанагы өлкөнү кыдырып келдим. Эми анда мисалы үчүн азыр президенттикке талапкерлер да өлкөнү кыдырып жүрөт. Чай ичкенге да убакыт жок болот да. Чыгасың элге, сүйлөйсүң, программаңды айтасың, суроо жоопко жооп бересиң, анан кайра башка районго барасың. Анан ушунчалык робот болуп каласың да. Анан андан сырткары де-факто өзүңдүн округуң бар. Мен Куршап деп коеюн, ошол Куршаптын ичи. Ошол жерден дагы добуш алышың керек. Анан мен дайыма айтып келем да, мындай жана Евгения Григорьевна дагы, Строкова дагы айткандай да, өзүңдүн округуңда акча таратпагандан кийин, ошондой болбогондон кийин, анан башка округтарда ошто эмне болуп атат, кийин 5 октябрь, 6 октябрь күндөрү карап анализдегенге мүмкүнчүлүк болду да. Бирок ошондо мен ошол добуш алышым керек, ушул жерден мына көчөгө барып сүйлөп калышым керек деген болот да. Анан ошол күнү дагы мен беспредел KG дегенден да чыгыптыр. Айда Касымалиева акча таратып атат деп мага өтө катуу тийди да. Эми акча таратпагандан кийин, ушунчалык иштеп аткандан кийин башка партиянын мисалы үчүн мекенчили деп коеюн, ошондо келип мага дагы белгилүү эле саясатчы айтты да, силерге оңой, бийликтин партиясысыңар, баары даяр депчи.
мен ошондо дагы айткам да, андай эмес депчи. Балким элдер мындай чиновниктер жакшыраак көз карашта өздөрү элечи мындай жагалдануу процесси десек болот да. Бирок ошол баары бир элге барышың керек, элди ынандырышың керек, сүйлөшүң керек, ошол добушту алышың керек да. Анан добуш сатып алды дегенде мен добуш сатып албагандан кийин андай алысыраак эле жүрдүк да, мындай процессти. Андай ошто эмне болуп атыптыр деп кийин окудум менчи. Ал видеолорду чын айтканда көргөн жокмун да. Фейсбукту ачканга убакыт жок да. Сизге ошондой давление, басым дейли, эми шайлоо күндөрү, шайлоонун алдынан Үгүт компаниясы учурунда анда көбүрөөк ал мекеним Кыргызстан партияларынан жаралды го дейм. Бийликтин эле бир башка уячаларынан дейличи. Себеби ал процесске мен да катышып калдым да учкай. Көрдүм да ким канчалык ресурс менен барып атканынчы. И ал ресурстары бар, анан ресурсу жок партиялардын арасында кандай ажырым бар экенин көрдүм да. Анан сиз азыр мындай мен ошол шайлоо округу үчүн жанталаштым депчи, ар бир минутам саналуу болду деп. Ошол давлениени сизге анда берки бийликтин эле берки партиялар жасады да. Жок, жасады, жанагы бир чырлар чыгып атты го улам, директор депчи. Анан ал эми ошо атаңдаш бир партия менен болду да. Анан ошол жака өтүп кетип, жасалма чыр чыгарылды. Анан эч кимге жашыруун эмес да. Азыр эми мисалы үчүн Ата Мекен партиясындагы кийин шайлоодон кийин сүйлөшкөндө аябай таң калышты да. Бирок билгендер дагы болду. Негизги күрөш биримдик менен Мекеним Кыргызстандын ортосунда болду да. Аны эл тили көрүп турду негизи. Көрүп турду. Анан бардык округда негизи ошондой болду да. Анан жанагы административдик ресурс дегенде дагы бул 30 жылдын ичинде калыптанган, бийлик келсе административдик ресурс иштейт деген болду да. Бирок административдик ресурс азыр ар кайсы партияга иштейт да. Кимдин кадры кайсы жерде, укук коргоо органында болобу, аким катары дайындалган болобу, айыл өкмөт катарыбы дайындалган болсо, административдик ресурс ошол партияга да. Сөзсүз эле мисалы үчүн бийликтин партиясына деп иштебейт да. Административдик ресурс иштебей калды десек болот да. Себеби дегенде кимдин акчасы болсо, кимдин ошол кадры ошол жерде болсо, ошол партияга иштеп кетип атты десек болот. Анан негизи бирок биримдикке абдан көп басым жасалды да. Бийликтин партиясы катары кабыл алынып, жаңы партия ушуга биз бардык эми канча партия катышса, ошонун бардыгы атакка чабуул коюлду десек болот. Анан бирок мен дагы эле айтышым керек да, идеологиясы жактан жакшы партия болчу. Идеологиясын карап, биз өзүбүз мына СДПК дегенден кийин анан демократиялык социализм деп батыш менен чыгышты айкалыштырып, биздин элге жаккан бир идеология болчу да. Ошол идеологиясы уланса деген пикирдемин мен баары бирчи. Ошо идеологиясына дагы токтололу деп турам, бирок ага чейин менде суроо жаралды. Кыргызстан кичинекей өлкө да. Ал жерде эмне иштер болуп атат, бат эле билинип калат. Сиз азыр айтып атасыз, административдик ресурстарды колдонуу деле биримдикке оор болду депчи. Себеби башка партиялардын өкүлдөрү да бар болчу депчи. Анан ошо өзгөндүн акими алмашты шайлоонун алдынанчы. Августтун тегерегинде алмашты. Ошол жерде айтышты, ал бүтүн Кыргызстанга жан тарткан адам болчу. Алайчиев кадашатам. Алайчиев мен биримдикке иштебейм десе, Айда Касымалиева анда кабинетти бошотуп кой деп айтты. Ошондон кийин анан алмашып кетти. Болот Дыйканбаев келди андан кийин. Ошондой окуя биримдик ошондой жолдор менен иштеди. Эмне болду? Жок. Азыр сизден угуп аябай калп. Анан Бактыбек Алайчиев абдан жакшы киши. Көп иштештик биз аким катарычы. Жанагы арабтардан келген ооруканалар ачылды, роддом ачылды. Кийинки Болот Дыйканбаев менен да жакшы иштештик. Анан андай болушу мүмкүн эмес да. Өзүнөн дагы өзү интервьюну көрүп аябай таң калса керек. Сен бүтүн Кыргызстанга иштейсиң, орунду бошот деген такыр туура эмес да. Ал зам губернатор болуп азыр деле иштеп атат. Анан кийинки келген Болот Дыйканбаев дагы ал зам аким болуп жүргөн көп. Анан абдан аким болуш анын мечтасы десек болот да. Көп иштерди жасамак. Кийин өзүңөр көрдүңөр кандай калды, алмашып кетти. Кийин өзү дагы чыгып элдин алдында суроосун берди. Бирок мен шайлоодон кийин көрө элекмин ал кишини. Бирок бул мындай калп да. Мен ошон үчүн аябай таң калып атам ошондой сөздөр болгондо. Дагы бир суроо жаралып атат. Менде жогорку кеңеште президенттин өкүлү бар болчу, Курманбек Дыйканбаев деген киши.
Ал киши УКМК тарабынан камакка алынды, кармалып, мамлекеттик ишканадан ири суммада акча алып, шайлоо кезинде партиялардын бирин каржылайсың деген талап менен 7 миллион сом алган деп чыкты. Андан кийинчерээк эле Финполдун башчысы кармалды, Бакир Таиров. Ал да ошол эле кийне менен кармалды. УКМК ошондой маалыматтар атат да. Элде бийликтин партиясы дегенде биримдик деп эле бүтүн чыгарып койду. Биримдик ошондой иштеди эле анда. Акчаны ошентип мамлекеттик ишканалар тоноо менен жасадыңарбы? Жок, кандай. Эми Дыйканбаев боюнча аны следствие жүрүп атат да, ал СИЗОдо. Ал кандай көрсөтмө берет, кандай фактылар, аны эми тергөө көрсөтөт да. Аны биз мындай сот чечими чыкмайынча айта албайбыз эчтеке. Таиров Финпол боюнча дагы ал кайсы партия экенин айтыла элек да. Анан кийин эмне болгону дагы биз биле элекпиз, кандай болгону. Анан мен дагы айтам го, жана округда иштегенде, жана 8-чи болуп орунга киргенде бир дагы андай акчасы же болбосо акча маселеси козголбойт да. Ошол элдин добушун алышың керек, элге жаккан рейтинг, элге жаккан депутат болушуң керек деп туруп ошол жерге койгон да. Мен билем, Евгения Григорьевна дагы, мисалы үчүн Айнур Тойчиевна, биз билген аялдар да, бизде биримдикте жүргөн аялдар, кантип иштедик, кандай болду. Эми мисалы үчүн мен көп айтам го, жана депутат болуп 3 жылдын аралыгында вице-спикер болуп, же байлык топтогон жокмун, же кадр, же болбосо бир кандайдыр бир коррупция, же бизнес түптөгөн жокмун депчи. Бирок аны элге айтсаң деле эми андай болсо ал өзүң ишиң дегендей да. Бирок менин саясий жолум ошондой да. Ошондуктан жана акча алдыңар, өндүрдүңөр деген иштерден такыр мындай Аралашкан эмес. Аралашкан деген сөздү да айткым келбейт. Андай ошондой болгон, да, ошондой болгон деп айта албайм да. Андай болгондо айта албайсыз. Ушуну менен биримдиктин экинчи өкүлү ушинтип атат да азырчы. Сизге чейин бул бирүүгө Улукбек Кочкоров агабыз катышкан болчу. Ал киши да айтты, мен өзүмө бөлүнгөн ошо Баткен тарапта иштедим. Мен акча тараткан жокмун. Эч кимди тоногон жокмун. Ал киши менен да биз чогуу таза иштедим деп атат. Өлкөнү кыдырып чыктык да. Сиз да айтып атасыз ошентипчи. Анда ким анда ал нерсени ким алды да, ким таратты элге? Бирок акча таратылды да, бул нерсе эми ал андай болбогон десек, биз жана Страустай эле башыбызды комго катып алгандай эле болуп атабыз да. Мындай болгон нерсени болгондой деле айтыш керек да. Айтып атпаймынбы, жана фактылар, актылар менен сүйлөш керек да, негизичи. Боршайкомдогу кандай актылар түзүлдү? Аябай көп акты түзүлдү да. Актылар, анын жыйынтыгы кандай болду? Ошол участоктор, анан жыйынтыгы жалпы шайлоо жокко чыкты. Анан ал детально ар биринин үстүнө түшкөн жок, себеби жалпы жыйынтыкты жокко чыгарды. Жок, башынан эле, бирок менин пикиримде ар бир округ боюнча тактап чыгыш керек эле. Кайсы жерде эмне болду деген. Арыздар боюнча, актылар боюнча жалпы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылбастанчы. Ошондо дагы адилеттүү болобу эле дейм да. Мисалы үчүн бүтүн Кыргызстан 7% немеден өтүп бийлешип калган. Мисалы үчүн шайлоодо дагы бир кызыктуу жагдай бар да. Мисалы үчүн 2015-жылы СДПК канча пайыз алган? 26%, жаңылышпасамчы, добуштардын 26%ын алган. Бирок 38 орун да. Азыр биримдик акыркы шайлоодо 26-дан азыраак 23пү ошондой пайыз алды, бирок 47-48 орун. Ошол эле мезгилде бир мисалы үчүн Атамекен активдүү иштеп атты, Бекенчил активдүү иштеди. Бир болуу иштеди. Бир болду да, мен социалдык тармактарда дейт элем да. Айылга кирип, мындай ичине кирип иштеген партиялар эмнегедир аз болду да. Мисалы үчүн 23% менен 47 орун. Эгерде көбүрөөк мындай жан үрөп иштесең, баары бир аласың деген позицияны айткым келет да. Эл менен округдарда иштеш керек аябайчы. Анан кийин эмнеге ошондой кырдаал түзүлгөнү балким биз кийин билебиз. Айрым партиялар башынан баштап эле аракеттенген жокпу деген ой келет магачы. Башынан баштап эле парламенттик шайлоонун эртеси дайыма Кыргызстанда бул опурталдуу да. Шайлоонун эртеси опурталдуу кырдаал. Чыр болот дегенди түшүндүрөт. Кандайдыр бир сценарийлер болгонбу деп. Бирок аны эми факты болбогондон кийин, мезгил өткөндөн кийин билебиз да. Бирок эгерде цифраларды карасак, эмне себептен 7%-дык барьерди дагы алган партиялар абдан аз болду да. Мисалы үчүн бүтүн Кыргызстан алды.
ошол эле мекенчил илешип илешпей атып илешти окшойт, акыры анан кийин жокко чыгып кетти да. Ошол сиз айтып атасыз азыр кайсы бир сценарий балким жүргөнбү депчи. Ал ошондой сценарийлер болсо болгондур, себеби 5 октябрь күнү элди мындай бир башкарган мен лидермин деп алдыга чыккан киши болгон жок да. Партиялардын лидерлери бар болчу, бирок алар башкарып жүргөн жок элдичи. Мисалы үчүн Сооронбай Жээнбеков ал расмий түрдө өлкө башчысы болчу. Өлкө башчы бизде партиялык саясий иштерден ажыратылган фигура алчы. Мындай мыйзам түрүндө алсак. Бирок Улукбек Кочкоров айтып атат, Сооронбай Жээнбеков өзү чакырды мени, биримдикти баштап бар деди. Мен премьер болуу ыктымалдыгым бар болчу деп атат да. Бул тикелей өлкө башчысы бир партиянын пайдасына иштеди деген түшүндүрөт. Анан Мен эми Кочкоров суроомду жыйынтыктайын деп атам да. Ошол эле президенттин кудасы башка партиянын Мекеним Кыргызстандын катарында барды. Дагы бир мындай жакын жүргөн адамдар Кыргызстан менен барды. Ошентип бийлик өзү 3 партияны түптөп чыгарып алып, шайлоо жарышына салып да. Анан жанагындай сценарийлер болушуна өзү жол берди да. Бири-бири менен жарыштырып коюшту, оппозиция силерди бири-бириңер менен жарыштырып койду, анан жыйынтыгы жана баарың жардан алышып кеттиңер деп атам да. Ошол нерселер талкуу болду эле шайлоо алдында. Мен жана Улукбек Тойчубаев жөнүндө айтып коеюн десем, мисалы үчүн партиянын лидери болот да. Мен сүйлөшкөндө, мисалы үчүн партиянын лидеринин орун басары Төрөбай Закирович менен сүйлөшүп, орун боюнча дагы кайсы жерде турабыз, программа, идеология боюнчачы, кандай кылабыз, кантип чыгабыз, кантип сүйлөйбүз деген сөздөр болгон да. Анан мага чын айтсам бир жери жакпай калды, Улукбек Кочкоровдун айткандачы, ошол мезгилде айтпастан кийин дагы сындагандай бир пикир калды да, Сооронбай Шариповичтичи. Эми убакыт өткөндөн кийин сындаш оңой демекчимин да. Анан ошол убагында айтыш керек, андачы убагында таасир этип айтып калыш керек да. Анан тескерисинче, мисалы үчүн Сооронбай Шарипович бардык партияларга мен кийлигишпейм. Эсиңерде болсо керек, биринчи радионун эфиринен чыгып, көп эле жолу айтып андайды. Бир дагы партия, бирок бул жалпы партияларга белги да. Бардык фракция лидерлерине баарын чакырып, сүйлөшүп, мындай шайлоого баргыла. Кайсы партия келбесин, акыркы кайрылуусунда дагы жогорку кеңеште мен ошол партиялар менен иштешем деген сөзү бар да. Бул эми саясий лидер президент үчүн чоң сөздөр. Бул белги. Бардык саясий күчтөргө белги берилет да, ошентипчи. Анан ким менен кандай, кайсы партияга киресиң деген сөздөр болушу мүмкүн. Бирөөнү жетелеп келип сен ошол партияга киресиң деп же бир партияны түптөбөстөнчү бардык эле депутаттар, мисалы үчүн Сооронбай Шарипович менен байланышып, же болбосо башка бир саясий фигуралар да мен ушул партия менен кетип атам деген сөздөр болду деп ойлойм. Мен ушул партияны тандайм, мен бир болго барам, мен биримдикке барам, мен Мекеним Кыргызстанга барам депчи. Анан бирок ал, мисалы үчүн сен ушул 3 партияны өткөрөбүз, калганын өткөрбөйбүз дегенди түшүндүрбөйт да. Бирок негизинен менин пикирим дагы башынан да айтып келатканбыз, кийин дагы ошол болбой калгандыктан ушул кырдаал түзүлдү да. Көп партиялар кириш керек эле. 5-6 партия кириш керек эле дагы баланс болгондо парламентте. Андай элдин нааразылыгы чыкмак эмес да. Ошол партиялардын тарапташтары дагы 5-октябрь күнү чыкмак эмес. Элди алдай албайсың. Анан чогулушка келгенде дагы көп адам келип коюшу мүмкүн. Бирок ошол жүрөгүнө ынандырып, айтып, добуш алыш өтө кыйын. Акыркы мындай азыр да эл дагы 30 жылдык шайлоодон кийин ошондой болуп калганда, ооба деп кое бериши мүмкүн. Бирок чынында жүрөгүндө кантип аласың? Мисалы үчүн мен бүтүн Кыргызстандын феноменин жакшы билем. Ошол 2000 акыркы шайлоодо дагы да Адахан Кимсанбаев эч качан бир жерге бир штаб ачып же болбосо барганын да көрбөйм да. Мындай рекламага акча коротуп дегенде андай иштер штабтар иштебейт. Балким штабтар иштесе андан да көп добуш алмак. Системалык түрдө иштесе, агитаторлор менен бул чоң жумуш да, шайлоочу өзү. Бирок бир да келбеген айылына абдан көп добуштарды алат. Ушундай феномен болот да баары бирчи. Анан ошол мындай жакшы нерселерди биз мындай шайлоодо калыптандырып алышыбыз керек негизичи. Себеби дегенде эл дагы жадаган, бирок бул эң жаман нерсе. Эгерде акча берсе акчасын алып коебуз, анан башканы шайлайбыз же шайлабайбыз деген
кайдыгерлик, ишенбестик өлкөнү мындай туңгуюкка түртөт да негизичи. Бирок элди ошондой абалга ушу элди бийлегендер алып барды да. Илгери Акаевдин учурунда мисалы азыр көп саясатчы менен сүйлөшүп атам да. Акаевдин учурундагыдай бийликке карата ишеним азыр жок, ал деген укмуш ишеним болчу деп атат да. Балким Садыр Жапаровго ошондой ишеним болот эмичи. Азырынча айта албайбыз 10-январда кандай жыйынтык чыгат. Ошо элди ошондой абалга алып келген. Элди ошондой жана бирөөнүн акчасын алам, бирөөнүн тамагын ичем, анан өзүм каалагандай шайлайм же буга милдеттүү болуп калдым, буга шайлашым керек деген акыбалга ошо бийлик өзү жеткирди да, эл бийлегендер дейинчи. Туура. Ошол шайлоо процесси бир гана бул 4-октябрдагы эмес, буга чейинки шайлоолордагы бардыгы келип ошого алып келди. Анан азыркы элдин маанайы боюнча айтсам, карапайым, жөнөкөй басымдуу элдин көбү абдан үмүт менен карап атат. Абдан ошол бир кандидатты жактырып атышат. Азыр эми үгүт иштери жүрүп атпайбы, атын атабай эле коеюн. Абдан үмүт чоң да. Ошону шайлайбыз, башка өзгөрүп кетет депчи. Бирок эми бюджетти караганда, жалпы кырдаалды караганда, азыркы процесстерди караганда абдан оор болот. Жаңы бийликке анан дагы эле көрүп атасыңар го мындай кошоматчылык дегенчи, саткынчылык. Мен ошол тема боюнча кандидаттык жазат окшойм, себеби дегенде ушунчалык жүрөккө тийген нерсе болду да. Ушул эгерде ар бир саясатчы эле таза болуп, принципиалдуу болуп койгондо, мен түшүнөм, Кыргызстан абдан кичинекей өлкө да, азыр бардыгын эле бөлө беребиз го, Акаевдин кадры, Бакиевдин кадры, Атамбаевдин кадры, Жээнбековдун кадры депчи. А башка кадрлар жок да. Кайра келе ошол иштейт, министр болуп иштейт. Татыктуу кадр болсо, ага мындай ээн белги клеймо кылып, аны иштетпей коюш дагы өзүнчө бир башка маселе. Бирок айтайын дегеним да, азыр мына принцип ушул кырдаал, акыркы 4-октябрдан кийинки ситуация бардыгы күлүп атышат. Азыр саясатчылардын арасында сүйлөшсөң, бардыгы аралашып жатып калды да. Эч кимди ажырата албайсың. Ким кайда, эмне, кайсы позицияда. Анан эң башкысы мына саясий компанияда азыр кошоматчылык абдан даана көрүнүп атат, элге жакпай атат. Ошодон алыс болуш керек, ошол кайра эле мурдагы калыпка түшкөн адамдардан алыс болуш керек деп ойлойм да. Кыргыз саясий элитасындагы жоон топ белгилүү саясатчылар менен Сооронбай Жээнбеков жолугушту деген маалымат чыкты. Ага чейин Бириккен Улуттар уюму тараптан, башка өлкөлөр өнөктөштөр тарабынан легитимдүү бийлик катары Жээнбековду тааныйбыз деген ишарат кетти. Анан бирок түштөн кийин ал киши отставкага кетти. Ошондой болоорун күттүңөр беле? Ал эмнеден улам болду? Сиз ага чейин байланышып аттыңызбы ал киши менен? Бир-эки жолу байланыштым. Кетпеңиз деп аттым. Кетпейм деп атты. Анан 14-октябрь болсо керек, 15-октябрь уже кетти да. Резиденцияга келип, анан биз үчүн абдан шок болду. Баары шок. Бардык эле адамдар үчүн. Биз үчүн дегенде биримдик үчүнбү же кандай кимдер үчүн? Ошол биздин Сооронбай Шариповичти колдогон депутаттар үчүн, команда үчүн десек болот да. Анан жанында себеби дегенде баарыбыз эле сүйлөшүп атканбыз, кетпейт, баардык маанай ошого барып калган. Эл аралык коомчулуктагы баардык биздин чоң саясатчылар дагы барып сүйлөшүп, кетпейт, парламенттик шайлоо, президенттик шайлоону өткөргөндөн кийин деп легитимдүү деп калышкан да. Бирок эмне себеп болгонун мен сурай элекмин. Андан кийин да сурап талкуулаган жоксуңар, күтүүсүз болду демек. Бирок эмнеден улам болду билбейсиздер. Да, күтүүсүз болду. Кийин дагы байланышып атасызбы? Байланышам, бир-эки жолу байланыштым. Өзү менен жолуккан жокмун, бирок телефондон байланыштым. Бирок сүйлөшө элекпиз. Жана аны азырынча айтпайт деп ойлойм. Себептерин. Ооба, өзү кандай чечим кабыл алганынчы. Эмнеге? Бирок негизинен канчалык оор болсо дагы айтып атам, туура чечим кабыл алынды. Мен ошол 15-октябрь күнү эле ошол экс-президент кирип коштошуп атканда эле ошол сезим мага келген. Туура болуптур деп. Эгер ал калган күндө деле башаламандык, бири-бири менен түшүнбөстүк, кандайдыр бир бейстабилдүүлүк улана бермек да. Мындай мен айта алам, Зайниддин Курмановдун сөзүнө да кошулам. Ушул бийликке жармашпай жигитче кетти депчи, мындай креслого өтө жармашкан жок деп. Албетте биз дагы күнөөлөдүк десек болот.
калыш керек эле, отурушуңуз керек эле депчи, уже кырдаал турукташып калгандан кийин депчи, турукташып калды да 4-октябрдан кийин, 14-октябрда уже туруктуураак болуп калган да кырдаалчы. Бирок эми чечим кабыл алынгандан кийин ал эми артка жол жок. артка жол жок, в прошлом уже это. Эл аралык коомчулуктун позициясы бул маселенин бир жак тарабы, медалдын бир жак тарабы. Бийлеп аткан элиң кабыл албай калса, сени 5-октябрь күнү эле кеттиң, кетирип койдуң. Андан кийин моралдык укугу бар беле бар деп ойлойсузбу? Ошол киши мисалы кийинки аябай чоң шайлоо кампанияларын бул мамлекет үчүн маанилүү иш да, ошондойлор иштерди башкарып өткөргөнгө. Ооба, мен Эл кабыл албай калды да ал адамды. себеби деген жок, эми бардык андай чоң кылмышка барган жок деп эсептейм да. Сооронбай Шарипович андай эле кетип кетип, сен азыр кет, анан болду дегенгечи. Мен ошол позицияга карманып турдум да, кетпеш керек эле, өткөрүп бериш керек эле деп. Анан биз айтып атпайбызбы, легитимдүүлүк маселеси абдан чоң болду да, башка өлкөлөр. Бирок сиз айтып аткандай эл ошол кетсин деп неме болуп атканда, бирок мисалы үчүн кетпесин деген эл чыккан жок да. Алар деле унчукпай, мисалы үчүн тарапташтарын Алардын деми азыраак болду, кетсин дегендерге караганда да. Жок, азыр мындай сөздөр бар эмеспи? 5000 адам болсо эле топтоп туруп анан мисалы үчүн Сооронбай Шариповичтин 2017 жылкы алган тарапташтары кайда депчи, ошол 900 000. Мисалы үчүн үйдө отуруп колдогондор көп болду, бирок аларды чыкпа деген команда болду, чыкпа, мындай ырвап кетпесин ситуация депчи. Анан өзү эле ушундай чечим кабыл алды да. Андай эле бардык мындай эл кетсин деген площадьта болуп атты, бирок жалпы журт биз билбейбиз да кандай, исследование жүргөн жок, андай болгон жок да. Ошо идеология боюнча дагы бир учур көп талкууга түштү. Сиздердин партиялаш Марат Аманкуловдун сөзү жөнүндө сурайын деп турам да. Мен жалпы биримдикчи СДПКчы эмес, Аида Касмалиева деген личность мен үчүн буга чейин тааныш эле болчу. Ошон үчүн сурап атам сиздин жеке пикирдичи. Ал киши айтты, ойнодук, эс алдык, эми үйгө кайтуу мезгили келди депчи. Кандай кабыл алдыңыз? Россияга карата андай жагалдануу деп кабыл алдым мен мисалы. Ошол күндөр абдан өтө мындай бомба сыяктуу жарылды бул сөздөрчү. Анан мен терс кабыл алдым, себеби дегенде биз эч качан мисалы үчүн СССРге кошулабыз, же болбосо кайра барабыз, же болбосо бир өлкөдөн көз каранды болобуз, же суверендүүлүгүбүздү бир мындай миллиметр болсо дагы жоготобуз дегенден алыс болушубуз керек да. Анан кийин Марат Аскерович менен сүйлөшкөндө мен ал ойду айткан эмесмин. Бирок контексттен чыкты деп. Сөзмө-сөз ошентип айтты да, үйгө кайтуучу мезгил келди депчи. Албетте мен терс кабыл алам. Андай саясатчы, анан бир партиянын лидери андай айтпаш керек негизичи, андай сөздөрдү. Эл дагы ошондуктан оор кабыл алды. Россияга кошулуу же Россия же башка өлкө менен мындай көз карандыгына өтүү, бул өтө мындай болезненный вопростор да, улут үчүн, эл үчүнчү. Анан андай болбош керек. Биз дайыма буга чейин да күрөшүп келдик, күрөшүшүбүз керек да, суверендүүлүк, ошону сактап калышыбыз керек, көздөн карайгандай. Ал маселелер азыр дагы актуалдашып баратат да, мындай геосаясий оюндар болот, ар кандай кырдаалдар түзүлөт. Ошондо Кыргызстан өзүнүн көз карандысыздыгын, суверендигин сактап калыш керек. Мен СДПК тууралуу сурайын деп турам. 2010-жылы шайланып келген парламенттин курамында 10-жылда айтайын деп атам да, Ата журт партиясы бар болчу. Анан аны реваншисттер деп атаганда, революциячы күчтөрчү, СДПК ата мекен. Анан эки тараптуу аракеттен улам Ата журттун өзү, аларга бир аз жан тарткан Бабановдун командасы мындай чилдей эле таратылган. Парламенттин ичинде фракцияны айтып атам да. И ошол тагдырдан Атамбаевдин СДПК партиясы качып кутула алган жоксуңар. 15-жылы шайланып келген парламенттин эң көбү силерсиңер. Бирок ичара Жээнбеков Атамбаевчы болуп чабыштыңар да ортодончу. Эми андан бери келатып Жапаровчу, Матраимовчу да болуп бөлүнүп кеттиңер. Эмне болдуңар? Сиз абдан туура анализ бердиңиз, өзүңүз эле берип койдуңуз да. Тилекке каршы ыдырап СДПК фракциясы
ошол партия менен келгенден кийин ар кандай саясий кырдаалга карата, фигурага карата ар кандай топторго бөлүнүп, азыр эми фракция жок десек болот да. Жөн гана топтор. Азыр жалпы жогорку кеңеште ошондой. Ким оппозиция экенин билбейсиң, формалдуу түрдө. Мисалы үчүн азыр сөздөр жүрүп атат. Берки оппозиция тараптан да вице-спикер алмашат дегендай ар кандай сөздөр жүрүп атат да. Бирок ал оппозиция ата мекен сакташы мүмкүн, бирок өнүгүү прогресс биз оппозициялык фракция деп айта алабызбы? Айта албайбыз. Коалициялык көпчүлүктүн ичинде деле баардыгы аралашып кеткен. Ар бир фракциянын ичинде чыгып кеткендер бар. Бир бол дагы бир болдун ичинде бирдиктүү позиция эмес да. Фракция катары, фракция лидери топтоп бир көпчүлүктүү кворум сакташы мүмкүн, бирок айтып атпаймынбы, 2-3 топ башка топ менен ар кандай топтор, ар кандай болот да. Анан ошонун баарын иретке келтириш керек да, андай болбош керек негизичи. Ошондой чилдей тарагандан көрө, анан силер азыр айтып атасыз кыйынчылыкты. Бул эме Ак үйдүн көшөгө артындагы кыйынчылыкты айтып атасыз да. Ошону менен катар силер тарыхта ошо референдумду мыйзамдаштырып берген, дагы бир аябай мамлекет үчүн маанилүү документтерди кабыл алган дагы эме чакырылыш болуп калып атасыңар да. Ошондон көрүп тарап кетпейсиңерби анда? Тарап сама распуск аябай сложная процедура да. Мисалы үчүн мен тарап кетебиз деп туруп мен чыгып кетсем, ордума башка бир депутат келет да. Жөн эле келип отура алат. Анан ал үчүн фракция лидерлери сүйлөшүп тарап кетүү. Мен жанта көп айттым, Мыкты Юсупович дагы ошол жогорку кеңеш тарап кетиш керек эле деген принципте турду. Мен деле кошулам сизге, тарап кетсе болмок. Себеби дегенде айтып атпаймынбы, парламентте азыр парламент деген аты болбосо эле заты калган жок да. Өкүнүчтүүсү жаңы шайлоо болуш керек, жаңы парламент келиш керек. Тезирээк, батыракчы. Анан азыр дагы айтылып атат. Эми 1-июндан кеч эмес мөөнөтү такталышы керек деп кабыл алганбыз да, жана узартып аткандачы. 1-июндан кеч эмес болгондо бул кандай жайында болобу, күзүндө болобу, дагы бир жыл отурабы? Белгисиз. Туура эмес болуп атат да. Бирок көрөбүз эми бизде Кыргызстанда билесиз го, саясий кырдаал тез өзгөрүп турат, кандай болуп кетет, шайлоонун жыйынтыгы кандай болот, референдумдун жыйынтыгы кандай болот. Анан бирок менин пикиримде жаңы парламент эртерээк келиш керек. Анан бул парламент боюнча эми тарых өзү баа берет да. Айлык боюнча да токтолуп койсок болот э. Айтыңыз. Себеби дегенде башында жана айлык албайбыз деп атканда, мисалы үчүн мен дагы ошол демилгени колдогом да, бардык депутаттар айлыгын албасын деп. Бирок бир айбы, 2 айбы дегенбиз да, мындай созулуп кетишин билген эмеспиз. Анан кийин демилгелер көтөрүлдү. Ошол айлыкты, мисалы үчүн мен социалдык маселелерге бергим келмек да, даректүүчү айлыкты алып туруп, бирок ал ремонтко жумшалат деди да. Бирок ремонтко мен принципиалдуу түрдө каршымын, оңдогондончу. Себеби дегенде талкалаган болбойт негизичи. Бирок ошол айлыкты башка бир нерсеге, мисалы үчүн балдарга, жөлөк пулга, дарыгерлердин айлыгына берсек, анда макулбуз да. Андан көрө ошол ремонтко бербестен ошол айлыкты алып даректүү жардам берген мага көбүрөөк ыңгайлуу да негизи. Бирок парламентте мисалы үчүн айлык алгысы келбеген депутаттар көп, бирок айлыкка муктаж жашаган адамдар дагы. Анан азыр ушунчалык парламентти жаман көрүп калышкандыктан ошондой элде ушул пикир жайылганда өздөрү айлыгын төлөбөсүн, өздөрү алсын дегенчи. Бирок бул биз мамлекеттик институтту ойлошубуз керек да. Кийинки жаңы парламент келет. Бардыгы эле мондай каша болуп жатып калбаш керек да. Тескерисинче биз олигархатты күчөтүп атпайбызбы? Эгерде чынчыл айлыкка жашаган, коррупцияга пара албаган депутат келип, ошондойлор көп болсо, айлык алып чечим чыгарган. Жакшы да, жана коррупцияга матырылган бул айлык мага, мисалы үчүн 30 000 сом мага керек эмес. Мен өзүм чечип алам, Ак үйдүн керек болсо өзүм акчама куруп алам дегендер келсе, анда Кыргызстанга эле жаман да. Бирок аны азыр биз элге түшүндүрө албайбыз. Мен мисалы үчүн түшүндүрө албайм, мен аны жакшы түшүнөм да. Матраимовдор кланына көз карашыңыз кандай? Көз карашым бул эми абдан чоң уланып келаткан маселе. Кече дагы ушул суроону берет деп мен ойлонуп, буга чейин дагы мен мыйзам чегинде, мыйзам кандай десе, Матраимовдор боюнча ошол мыйзамдын чегинде аларга чечим чыгыш керек да. Ошол только ошону талап кылышыбыз керек. Анан кийин дагы башка сөздөр чыгып кетпесин деп, себеби дегенде
азыр факты гана деген сөздөр болду да, бирок чынына келгенде ошондой да, мыйзам боюнча баардыгы караштырылыш керек. Ал киши расмий түрдө айыптуу деп табыла элек, демек ал жөнүндө айткан сөз кылганга эрте деген позициядасыз. Бирок мыйзам чегинде каралышы керек. Киши кандай чыгат, күнөөсү чыгабы, эмнеси болот, ошонун баарын. Ал УКМКнын тергөө процессинин негизинде ал кишинин миллиондоп акча төлөп атканы кандай болуп калат? Ал күнөөсүн моюнга алуубу? Күнөөсүн моюнга алууго дейм. Мындай кызыктай кырдаал да, абдан кызыктай кырдаал. Анан ал боюнча дагы кичине иликтейин деген суроолор бар да, бирок ага чейин деле мындай башка жумуштар көп болуп атпайбы? Кандай негизде эсеп, ал эсеп каяка түшөт, түшүп атабы, кантип ал акчаны көрсө болобу? Эмне себептен мындай суроо берип атам сиз дегенде, мына айылга барганымда дагы ошол боюнча көп суроо беришти да. Азыр элди кыжаалат кылган маселе Кытайдын карызын кантип төлөйбүз, анан ошол эсепке коррупционерлерди кантип кустурабыз, мына жаңы термин пайда болду. Абдан ойлонткон тренд, ошо эки тренд да, иллюстрация деп койсок болот. Ошол коррупционерлер акчасын берсин, анан Кытайдын карызынан биз кутулушубуз керек, ошол акчалардын, анан бюджетке берсин акчасын деген да. Анан бирок ошолор дагы адамдар сурап атпайбы, ал акча канча түшүп атат, аны көрсө болобу, ал эсеп каерде, ким алып келип берет, кандай негизде деген суроолор көп да. Каяка жумшалат? Каяка жумшалат, анан аны эми парламенттин ичинде биз депутаттар беришибиз керек ал суроолордучу, тийиштүү органдарга. Аида Касмалиева деген ысымды коомчулук азаттык мекемеси аркылуу тааныган да. Мисалы мен деле ушундай кыйын журналист, сиз ошол мекеменин атынан Орусияда өкүл болдуңуз, силердин постторду, силердин иликтөөлөрдү аябай мындай издеп окучубуз бир кезде. Анан азаттык өткөн жылы ошо Матраимовдордун аты козголгон иликтөөлөрдү жасап атты да, ал жөн эле мындай бир үй-бүлөгө карата любопытство, кыргызча жасагандай, ошондой эмес, жөнөкөй кызыгуу эмес, бул мамлекеттин чоң бир тарабын тиреп турган неме дуал жөнүндө сөз болуп атты. Бул Кыргызстандын бюджетин эмне түзөт? Бул бажы кызматы, бажы төлөмдөрү түзөт, салыктар түзөт дегенде ошо бажы төлөмдөр жөнүндө сөз болуп атты да. Аябай чоң иликтөөлөр сериясын чыгарып атышты. Коомчулук бул нерсе текшерилсин деп реакция деп аталып, митингтерге чыгып атты. Ошол кезде азаттыктын эки бакандай журналисти немеде мандат менен отурдуңар. Жогорку кеңештечи, Жанар Акаев, сиз экөөңөрдүн колуңарда аябай чоң курал бар болчу. Башкаларда жок курал бар эле, трибуна дегенчи. Эмнеге ошондо мындай бир жакшы реакциялар көрбөдүм да. Мен сизден дагы Жанар бир аз айтып атты, бирок азаттыктагы аракеттей болгон жок да. Экөөңөр тең ага чейин иштегенсиңер да ал жердечи. Депутат болгондон кийин журналист катары, мисалы үчүн, журналист катары өзүңдү алып барбайсың да, журналистмин деп. Бирок ошол менен катары эле, мисалы үчүн, азаттык, башка медиада иштегенде, анын табигатын жакшы түшүнүп, же болбосо бийликке келгенден такыр эле мына башкача мамиле болуп калган дегенди түшүндүрбөйт да. Бирок мен жана сизге айттым го, бул маселе абдан мындай канча жылдан бери десем, 2 жылдан бери келет атат, бул өтө орчундуу, элдин көңүлүнүн чордонунда ушул маселе деп. Анан бирок мен өзүм үчүн да жооп бергем да, мыйзам чегинде ушул маселе чекит коюлушу керек. Ошо тергөө иштеп, таап, канча акча, канчасы бажыда кандай коррупциялык схемалар бар, ошонун баардыгын азаттыкка ошол 1-2 жолу мен комментарий билдирдим. Бирок өтө мындай этияттык менен мыйзам жолунда каралышы керек депчи. Анан реакцияга албетте мен чыккан жокмун. Себеби дегенде мындай кырдаал башкача десем болот да. Журналист катары, жаран катары чыксаң болот. Бирок парламентте сиз айткандай вице-спикер катары, депутат катары мыйзамдуулугун карап, ошол иштерди, мисалы үчүн, комиссия түзүлдү, анын жыйынтыгы дегендей, ошондой мыйзамдык жагын карайсың да. Комиссия учурунда дагы сизден мындай бир комиссиянын мүчөсү болгон жокмун? Кайрылууларды көргөн жокмун. Мисалы ошол эле силердин кесиптеш Дастан Бекешев дайыма эле чыгып атты, өзүнүн позициясын билдирип чыгып атты. Силер эл өкүлүсүңөр, өзүңөрдүн дагы позиция болуш керек да. Ал жана бийликтин жалпы мындай органдагы силердин вице-спикерлик орундан тышкары, ал жерде силер элден добуш алып барган депутатсыңар. Ошондо кандай болуп калды сиздин позиция?
Менин позициям ошо жанагы айткандай эле да. Азыр дагы бул маселеге чекит коюла элек. Азыр дагы айтсак болот абдан ырбап турган кези. Бирок укук коргоо органдары мыйзам тарабынан мен ойлойм жакынкы аралыкта мындай бир ары же бери, ак же кара, же болбосо ушундай фактылар бар деген маселе коюш керек да. Ачык каралышы керек. Ачык каралышы керек. Ушул кече берүүгө сизден мурун келген ал киши дагы иштеп калды, Коопсуздук кеңешинде катчынын орун басары болуп, Өмүрбек Субаналиев агабыз ошол айтты. Мен бир нече ирет жазуу түрүндө дагы, озеки түрүндө дагы ал кездеги президентке кайрылгам, Сооронбай Жээнбековго кайрылгам. Матраимов жана ОПГ маселеси сени түбүңө жетет депчи. Анан ошо Крим аталык деп атап коюп жүрөбүз. Камчы Көлбаев менен Матраимовдун байланышы аябай эле тыгыз экендигин ал Сопсонун билчү деп атат да. Бирок ошого карабай Матраимовду бийликке алып келем деди дейт. Ошонун жыйынтыгында анан өзү учуп кетти да. Сиздер дагы ошондой эскертүү кылчу элеңиздер бийликке? Мындай жакын саналаш адамдар катарычы? Бул маселе боюнча сүйлөшкөн эмеспиз да. Мен такыр сүйлөшкөн эмесмин. Себеби дегенде Сооронбай Шарипчикке киргенде мен өзүмдүн линиям бар болчу. Бул пособие маселеси, социалдык маселелер. Анан жана Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары айтып аткан маселелерди козгогон эмесмин. Анан дагы мисалы үчүн Искендер Исмаилович Раим Матраимовдун агасы менин кесиптешим. Аны менен биз СДПК фракциясында баары бир сессиядан кезигесиң, тааныштыгың бар, сүйлөшөсүң да жумуштар боюнча. Бирок мисалы үчүн мен Раим Матраимовду эч тааныштыгым жок да. Буга чейин көргөн дагы эмесмин, сүйлөшкөн дагы эмесмин. Анан кийин Кыргызстан албетте кичинекей өлкө, бирок бул маселени мисалы үчүн Сооронбай Шарипчикке барып сүйлөшкөн эмеспиз да. Биримдик боюнча сурайын деп турам. Биримдик ошо туулбай жатып өлдү деген сөздөр азыр көп айтылып атат. Сиздин пикир кандай? Мен жана бир сыр айттым окшойт. Ошо биримдикти айтылган сындарды эске алуу менен реформалап, тазалап десек болот да. Ошол идеологиясынын өзөгүн сактап, анан команданы жаңылап парламентке барсак, албетте жакшы болмок да. Ошондой дагы аракеттерди мен көрмөкмүн. Биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан кийинки парламенттик шайлоого барбаш керек. Буларда моралдык укук жок деген пикир азыр социалдык тармактарда басымдуу да. Сиз кандай пикирдесиз буга карата? Парламенттик шайлоонун мөөнөтү аныкталып, мен жана айткандай да, жана актыларды карап, анан кийин ошол кайсы жерде эмне болгонун тактап, жалпы эле биримдик деп туруп мындай баардыгын ошол күнөөнү силер кылгансыңар дегенде мен алыс болот элем да. Анан мен айтпадымбы, өзүм үчүн жооп бере алам да менчи. Мисалы үчүн эмнени сунуштадым, кандай иштедим шайлоодо, дагы эмнени сунуштай алам, дагы парламентке барсаң кандай жумуштарды аткарасың депчи. Эгерде сиз сурасаңыз, мына парламенттик шайлоого катышасызбы десеңиз, ооба деп жооп берем да. Анан бирок азыр кырдаал кандай жака кандай өзгөрөт, аны көрүшүбүз керек. Ошондо биримдик адым ресурсту колдонбоду деп айтайын деп атасызбы азыр 4-октябрдагы шайлоодо? Ооба, мен көргөн, мен уккан, мен иштеген округда биз колдонгон жокпуз да. Сиз ошол күндөрү бизде жаңы бийлик алмашаткан күндөрү мындай бир окуялардын очогунда болуп калдыңыз да. Анан негизи бизнестен келген эл өкүлдөрү бар, дагы бир башка жолдор менен бир саясий карьера менен келген эл өкүлдөрү бар. Ал эми журналистикадан келген депутатка коомчулук башкача көз карашта, ага көбүрөөк үмүт артат да. Анан сиз ушу өкүнөсүзбү, ушу мындай бир журналисттик репутацияма, аброюма бир аз мындай доо келтирип алдым депчи? Башында өкүнүп жүргөн күндөрүм болгон, себеби дегенде такыр башка журналистикалык. Анан бийликтин командасында болгон оор, себеби дегенде бардык сын пикирди дагы, бардык ош кыйышын дагы сен көтөрөсүң да. Анан оппозицияда болуш оңойраак. Рейтинг да көтөрүлөт, көбүрөөк мындай
биздин эл ошол оппозиционерлерди көбүрөөк жактырат да, коркпой айтты, адилетти айтты депчи. Бийликчил топто жүргөндө көбүрөөк ошол программалардын аткарылышын, ичинде кандай болуп атат дегенге көбүрөөк кирип кетесиң да, аны бирок түшүндүрүш кыйын. Сынды угуп эле отура бересиң да. Анан ошондуктан абдан стресс болосуң, себеби дегенде журналист кезинде кандай эле абдан элдин кабыл алуусу азыр сени ушундай жемелеп же сындаган учур депчи. Бирок азыр ал кырдаал өттү десем болот. Мындай саясатта мен дайыма журналистикадан келсем дагы популизмден алыс болгону аракеттендим да. Популист болуш өтө оңой. Мисалы үчүн бир нерсени абдан айтып койсоң, бардыгы кол чаап жатып калат, бирок ал аткарылабы, аткарылбайбы билбейсиң да. Ичинде мындай майда барат иштер менен жүрүп, ошону аткарайын дейсиң. Кээде жакшы ишти айтып атсаң, каралоо жүрүп кетет. Ошондой болот да. Же болсо сен өзүң команданын иши үчүн жооп бересиң. Ошо унчукпай койду го, же болбосо ушул команда менен жүрөт, алар менен деп кабыл алат чогуучу. Ошондой моменттер болот. Бирок мен ойлойм, саясатта эми өтө жаңы дебейм, тажрыйбада топтодум десем болот. Мындай олуттуу саясат жүргүзүшүбүз керек да. Айрыкча жаштардагы. Анан популизмден алысыраак болушубуз керек. Facebook заманында мен окудум, бардык эле жерде ошондой экен. Эпоха популизма деп коет да. Ошо популизм боюнча мындай бир кызыктуу сөз бар го, эт бир жака, чымындар бир жака дегендейчи. Электен өткөрбөйлүбү? Сиз мисалы депутаттык жашооңузда, жолуңузда көбүрөөк жанагы карапайым элдин маселесин чечип бергенге мындай себепчи болгонго аракет кылдым деп атасыз да. Азыр ошол эле жөлөк пулдар мыйзам боюнча же башкалар боюнча да. Анан айтып атасыз, мен дагы каалайм врачтардын, жөнөкөй катардагы мугалимдин айлыгы мындай татыктуу болушун депчи. Ошол айлыктар эмне үчүн көтөрүлбөй атат? Себеби жанагындай коррупциялык схемалар жеп коюп аткан үчүн да. Бир адам каяктан $50 миллион чаптайт шайлоого? Каяктан? Өзү айлык алып мамлекетке жалданган кызматкер болсо. Анан ошону дагы популизм деп эсептейсизби сиз? Жок, аны популизм деп эсептебейм, бирок анын жолдору бар да. Кантип ошол бюджетти толтуруу жолдору бар. Анан жалпы система кандай өзгөрүшү керек, депутаттарды ынандырышың керек, премьер-министрди ынандырышың керек. Ошол процесстерди айтып жатам да. Коррупцияны айткан популизм дегенден алысмын, албетте ал популизм эмес. Атамбаевди сатып кеттим деген кыжаалат барбы жүрөгүңүздө? Андай пикир жок, себеби дегенде туура 2015-жылы Жанар Акаев экөөбүздү парламентке биз келгенбиз да. Кимдин чакыруусу менен келдиңиз эле, сиз өзүңүз? Жанар Акаев пресс катчы болуп турган. Анан кийин ал парламентке кеткенден кийин жолугушуу болгон да Алмазбек Атамбаев мененчи. Ошол пресс катчылыкка ага чейин анан шайлоого жардам бер деп тизмеге киргенбиз да. Ошондуктан парламентке келип, бирок 2017-де келдим да. 2015 тизмеде акырында болгондуктан 2 жарым жыл өтүп кетти. Анан ал мезгилде Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп, кийинки шайлоого, президенттик шайлоого даярдык башталып калган да. Анан ошол мезгилде эле саясий көз караштар дал келбей калды десек болот да. Анан кийин ошондуктан мен сатып кеттим деген ой жок мендечи. Бүгүнкү күндө Сооронбай Жээнбековдун дарегине мындай каалашынча сын айткандар болуп жатат саясатчылар арасында. Экинчи тарап эми ал киши кетти, жана жыгылганды чаппайт деген принципти кармагандар да болуп атат да. Анан сиздин бир жогорку кеңештеги кайрылууңуз менин эсимде калыптыр. Трибунадан ошо Атамбаевди аябай мындай кескин сындап чыктыңыз дагы. Сиз мени катчы кылам деген элеңиз убадаңызга турбадыңыз деп айтты. Мен мисалы Айда Касымалиева деген адамды мындай сыйлап жүргөн адам катары бир аз ренжип калдым да. Ушуну ушул жерде айтпай койсо деле ал киши ансыз деле жанагы командасы камалып, өзү кылмыш ишине элине ушинтип атканда эмне кереги бар болчу? Айда айтса деле, айтпаса деле бул нерсе процесс баары баратат депчи. Сиз эмне максатта айттыңыз эле ошол жерде ал менен? Эмоционалдык болду окшойт. Албетте туура эмес айтылган да. Мисалы үчүн мен деле кошулам. Ошондой ал трибунадан айтчу маселе эмес депчи. Ошол жерде абдан мындай чоң сын пикирлер айтылган ошол мезгилдечи. Ал күнкү эсимде ошол кой таш окуясы болгон да. Анан жанагы атылып,
бир адам өлүп, Каза болду, спецназ каза болгондон кийин эртеси эмоционалдуу ошондой выступление болгон да, бирок ошондо даярдыксыз эле ошондой чыгып кетти процесс, дейсизби? ошондой сөздөр айтылган да. Бирок кийин анализдесем, туура эмес айтылган. Себеби дегенде мен ушундай болгон деп жеке таарынычтар трибунадан айтылбаш керек да негизичи. Ишиңизге ийгилик, Аида. Рахмат. Суроолоруңузга Анан рахмат. жогорку кеңеште эми мындай элдин тагдырын көтөрүп турган адамдар жана жеке көшөгө артында өзүнүн маселесин чечип алып эле көзүн жумуп кете бербей ойлонушат деген үмүттөбүз, аябай чоң үмүттөбүз. Ишиңизге ийгилик. Ушуну менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктайбыз. Аида Касымалиева менен биздин маекти сиздер supertv.kg сайт аркылуу же болбосо YouTube'дан жаңылыктар Супер ТВ, ошондой эле Супер ТВ каналдары аркылуу көрө аласыздар. Кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламат болуңуздар.